Бишкек шаарынын тургуну Токтобек Керменбаев Ордо оюнунун абалак түрүн 30 жылдан бери ойноп келет. Командасы менен жумасына 3-4 жолудан машыгып, түрдүү жүрүштөрдү үйрөнүп, жеңүүчү аталууга далалат кылышат. Бишкек шаарындагы курама команданын мүчөсү бул оюнга кызыккандардын саны жыл санап өсүп жаткандыгы кубандырат дейт. Мына бул жерден Тарастан бар, Көлдөн келди, Бишкектен, Чүйдөн да бар, Нарын, Жумгал. Ушулар келип азыр оюн өткөрүп атабыз. Эми биздин Ордодо, конечно, бизде мыкчыгер деп коет, оюн жетекчиси бар, Ордо федерациясы, бизде Ордо федерациясынан да бар. Ошентип ойноп келатабыз, өзүбүз көтөрүп, монтип кичине фонд чыгара коебуз. Ошентип эле улантып келатабыз оюндарды. Спорту мына бул түрүнүн сүйүүчүлөрү Кочкор районуна чогулуп, унутулуп бара жаткан оюнду жаш муундарга жеткирүү максатында мелдеш өткөрүштү. Республикалык деңгээлдеги мелдешке жалпы 18 команда катышып, оюн кызуу уланды. Жалпы байке фонду 50 000 сомду түзүп, каражатты ар бир команда өздөрү чогултушкан. Бүгүнкү өтүлүп аткан оюн бул алдыда Норус майрамы келатат, ошого карата биз кышта эле ойноп келдик. Ошол өзүбүз ар бир команда 1000 сомдон чыгарып алып, шерин оюн деп коет, 15 күндө бирден ойноп. Анан ошол акчаны 1-2, 3, 4 орун алган командаларга бөлүп беребиз. А дегенде 5-6 эле команда ойносок, Кудайдын кулабы сүйсүн, булам көбөйүп туруп бүгүн 18 команда келип ойноп атат. Ордо оюнунун абалак түрүндө ортого 68 чүкө коюлуп, 2 чүкө хан болуп саналат. Эң көп упай алган командага 1-чи орун ыйгарылат. Бир айлампада бардык чүкөлөрдү жана ханды аткан команда 3 упай алат. Ал эми чүкөлөрдүн айырмасы менен жеңген команда 2, тең чыгууда 1 упайга ээ болот. Утулгандарга упай берилбейт. Оюндун куралы томпой, чүкө жана хан. Ал эми абалак менен ойнолчу түрүндө томпойдун ордуна абалак колдонулат. Абалак кулжанын мүйүзүнөн жасалат. Бул абалак кулжанын мүйүзүнөн жасалат. Муну болгарка, салгарка менен кескенге да болбойт. Муну деген сууга жибитип, анан темир ара менен кесип, анан жасайт. Бул дагы бир өзүнчө чыгарма. Мунда жасаш кыйын. Мундагы тияк биягын алып, ана мынасын тияк биягын баарын жасап туруп анан оюнга киргизет буну. Өлкө аймагынан келген командалардын арасында Таймаш бүйүр кызытып күчтүү атаандаштыкта өттү. Оюнда 1-чи орунду Кочкор районунун Төлөк 2 командасы ээлеп 9 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. 2-чи орунду Нарын районунун Ташбашат курама командасы, 3-чү орунду Актала районунун Аккыя командасы алса, акыркы орунду Бишкек шаарынын курама командасы ээледи. Ошондой эле ар бир катышкан командага кызыктыруучу белектер тапшырылды. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Кочкор району.